Ассаламу алейкум, балдарым, қыздарым. Уақыт деген ушундай, колуңда кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай. Бизде эчтеке деле жок экен чындыгында. Өмүр деле сеники эмес. Ошол жерде 70 жыл мурда арабызда ким бар эле эч ким жок. Дагы 70 жылдан кийин ким болот аны Алла таала билет. Жаштык деле биздики эмес. Чачым агарганы көбөйгөн сайын ушуну ойлончу болдум. Сакалым дагы көбөйгөн сайын ушуну ойлончу болдум. Биринчи жолу чачым Америкада жүргөндө бир чачым агарган, аябай кызылат болгон. Азыр кызылат деле болбой калдым. Адамдар көңүлүмдү көтөрөт. Жаш өткөн сайын чачымдын агарганы бул жараткандын берген нуру. Адам тескери, өлгүсү келбейт, бирок картайгысы да келбейт. Өлгүсү келбейт, картайгысы да келбейт. Кызык эле адамбыз негизи. Ошон үчүн жашоо бул дүйнөдө жок эле экен негизи. Жаштыгың дагы сеники эмес, тишиң деле сеники эмес, бир күн ал деле түшөт экен. Эгер сеники болгондо ооруба десең оорубай калат эле. Азыр көзүңөр бар, колуңар бар, бутуңар бар, тилиңер бар. Ушулардын баардыгы өмүр өткөнчө кызмат кылат деген гарантия жок. Бирөөлөр бар 80 жыл жашаган, 60 жаштан баштап көзү көрбөй калган. Бирөөлөр отурат, өзү жүзгө чыкты, бирок бут иштебей калган 20 жылдан бери. Ошон үчүн Кудайга аябай шүгүр деп айталычы. Кудайдын каалоосу жок, курайдын баш сынбайт деген бир сөз бар. Адамдар кызык, бир жакшы нерсени капысынан таап алса аябай сүйүнөт, бирок анча мынча суноо капысына келип калса аябай кызылат болот да. Ал деле Алла Тааладан, бул деле Алла Тааладан. Бир ийгилик болсо бүт өзүнөн көрөт. Мен мынтип коюп, анан тигинтип коюп, анан ушинтип ийгиликке жетип калбадымбы депчи. Анан анча мынча сак калса дагы бир секунд алдыга кеткенде мени уруп кетмек экен деп ойлойбуз. Сактаган деле Алла Таала сени, сага жакшылыкты берген деле Алла Таала. Бүт бардыгы Алла Таала деген адам эч качан кайгырбайт экен. Шүгүрчүлүк болот экен, анан кайгырбайт экен. Ошон үчүн жаш кезден баштап тилектерди оңдойлу, иштерди оңдойлу. Анткени адам бир күн өлөт, өзүн көмгөнү менен адамдар иштерин көмө албайт. Ошон үчүн аркада ишиң калсын, изиң калсын. Эмитен тилек ниет ушуга багытталсын. Анткени адамдын өмүрү өтүп кетет. Пушкиндин иши калды, Лермонтовдун иши калды, Жусуп Баласагымдын иши калды, Махмуд Кашгаринин иши калды, Исхак Разаковдун иши калды, Аюбидин иши калды. Ошон үчүн адам кетет экен, амал калат экен. Карагыла, күн өтүп атат, түн өтүп атат. Өмүр кыскарып баратат. Өмүр өтүп баратат, бирок амалдарың калып баратат да, баары жазылып баратат. Ал амалдарды бир кезде көрөбүз. Бул дүйнөдө эмес, акыретте. Өзүбүз окуйбуз. Ошол үчүн уялбагандай бололу. Анча мынча кемчиликтериңди жалгыз окусаң мейли, бүт адамзаттын көзүнчө окусаң, кандай акыбалда каласың. Ошон үчүн бүгүн да күн чыкты, күн дагы айтат экен, амалдарыңа карайм, амалдарыңа сак бол, мен күбөмүн дейт экен. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, бүгүн келгениңерге чоң рахмат. Ким келсе ошол утту. Билесиңерби эмнеге? Алтын нерсеге бекитилген. Негизи жакшы нерсе жердин үстүндө эмес, жердин астында. Эгерде жердин астынан алтынды, күмүштү, жакытты чыгарып койсо, кадыры кетип калат болчу. Айтат го, кыямат жакын, кайымга жакын баардык асман жердин үстүнө чыгып калат, ошондо биринин да кадыры калбай калат. Ушул үчүн бирибизди өлтүрдүкпү? Ушул үчүн атам менен дос болдумбу? Ушул үчүн досум менен ажырадымбы деп адамдар өкүнөт экен. Катылган үчүн ушунчалык кымбат. Алтын жердин алдында катылган, жакут андан да бетер. Мен жакында Новосибирскке барып келдим, андан нары кыргыздар Якутскийге барат экен. Якутскийге барсаңар, ушундай терең казылган жерлер бар. Эмнеге? Ал жакта жакут казып алышат. Өзү Саха деген эл болот экен булар. А биз аларды Якут, ушу Жакут деген сөздөн эле республиканын атын атап койгон экен. Ошентип отуруп, ар нерсе ар жерге катылган. Ошол катылганды билмей сайын сен максатыңа адашып каласың, сапардан адашып каласың. Элестетип көр, жумгалды таластан издесең таппайсың. Сузакты Баткенден издесең таппайсың. Кадамжайдын нарынан издесең таппайсың. Адамдар бакытты бакыт жок жерин издеп жүрөт, илимди илим жок жерин издеп жүрөт. Илим каяка катылган билесиңерби? Илим сапарга катылган, мусафирчиликка катылган, эстеп калгыла, машакатка катылган, анан ачкачылыкка катылган. А биз аны тог отуруп алып, жумшак мамыктын үстүндө үйдө отуруп алып издейбиз да, үйдөн илим ала албайсың. Неге билесиңерби? Үйдө бул жакта кровать, диван турат, мага келип эс албайсыңбы деп. Ошон үчүн окугуң келсе китепканага бар, ибадат кылгың келсе, намаз окугуң келсе мечитке бар. Үйдө баары бир карагым, же ашкана чакырат, бычак алып, мен алдагы карточканы турайт, туурабы? Же шыпыргы чакырат өзгөчө аялдарды. Мындан жыйнап коюш керек. Көзүңө бирдеме көрүнө берет. Анан аялым көрүп калса, бияк барып келели, же баланы көтөрүп тур дейт. Ошо менен эртең менен мен аялым ойгонгон чакта качып кетсем, качып кеттим, качып кетпесем, мага эле кыйын. Анткени ага деле кыйын да, азыр бала, эки баланы караган, бир баланы караганга да жеңил болот экен. Ушуну эскере туруп алып, 3 баланы караган андан да жеңил болот экен. Анткени бирин бири карап чоңое берет экен.
Анан анысы мектепке кетип, бунусу бала бакчага кеткенден кийин бир бала бар го, апага минип алат экен да. Аны кылайын десе колу бошобойт, муну кылайын десе колу бошобойт. А биз болсо барып алып, неге бул жыйналбай жатат, неге бул таза эмес, неге бул үтүктөлбөгөн талапты кое берет экенбиз. Бирок өзүмө бала каратып койгондон кийин билдим, эч качан айтпай кал. Чын бетиңи жууганга убактың болбой калат экен ар жак. Колуңду жууганга мүмкүнчүлүк болбой калат экен. Ошон үчүн бирдеке окугуң келсе, бирдеке жазгың келсе, ойгонгуча качып кетип атам. Тургандан кийин качып кете албайсың. Анткени адамдын көңүлү бар. Өмүр кымбат, өмүрдөн да көңүл кымбат. Эмне болсоң ошол ак суунун башы жошол, мен окуганы кеттим, сен бала менен мага десе, үйдү ич көтөр деп кетип калыш, бул туура эмес. Адамдын көңүлү бар го. Аялыңдын батасын алып чыкмай сайын ишиң деле жакшы болот, ишенип койгула. Жаныңдагы адамдын батасын алып чыкмай сайын ишиң деле берекелүү болбойт. Мына чөйрө темасына акырын келе атабыз. Ошон үчүн илимди кайка каттыр, эстеп койгула. Биринчи мусафирчиликка каткан. Колду мындай көтөрүп койсоңор, ошондо эсте калат да. Кыймыл бул моторная память деп коет. Кыймыл менен адамдын эс тутуму экөө байланышкан. Память деп коет го, эс тутум бөлүнөт. Краткосрочная память, долгосрочная память, моторная память, оперативная память деп орусча. Мен риторикадан сабак өткөм, ушундай бир эс тутум түрлөрү бар. Ошонун бирisi моторная память. Наполеондун эс тутуму аябай жакшы болгон. Эмнеге билесиңерби? Адамдын атын сураганда бир жолу жазган, экинчи унуткан эмес. Ошон үчүн берекелерим биринчи мусафирчиликка койгон. Биринчи. Анан ачкачылыкка койгон. Анан машакатка, түйшүккө койгон илимди. Илим жөнөкөй келе турган нерсе эмес, анткени ал ушунчалык кымбат. Азыр акча табам деп, бирибиз Америкада жүрөбүз, бирибиз Россияда жүрөбүз, бири дагы Европада жүрөт, чыгыш батышта Африкага чейин кетип калгандар бар. А илимди табыш андан да кымбат. Эми элестетип көр, биз эмнеден издеп атабыз? Жылуу төшөктүн үстүндө жаныбызда диван турат, бир жакта тамактар толтура холодильникте, ал жерден илим ала албайсың. Ошон үчүн бул жака келдиңер, бир кадам таштап, Кудай кааласа Алла Таала береке берет. Ар бир кадамыңарга, минетиңерге. Минет кылсаң ыраатын көрөсүң деп кыргыз бекер айтпайт. Эми карагыла, ырахатты, жыргалды Алла Таала каяка бекиткен? Бейишке бекиткен. А биз бул дүйнөдөн издеп жүрөбүз. Жашыңар өткөн сайын көзүңөр жетет. Бул дүйнөдөн ырахат табыш аябай кыйын. Байлыктан ырахат издейсиң, бийликтен ырахат издейсиң, тамак аштан ырахат издейсиң. Жигиттер балким сулуу кыздардан издейт, сулуу жигиттерден издейт, сонун жатаканалардан, курорттордон издесиңер, бирок алардын биринен да ырахат таппайсың. Ушундай курсагың ачып, бир дасторконду жалгыз жешүүдөй болуп барасың. Эки нерсени лак сугунгандан кийин башка нерсе көзүңө мындай эле көрүнүп калат. Курсак ачталар кымбат көрүнөт, курсак токто же десе андан бетер жиниң келет. Мен бир жолу билбейм, бирдекеден улам ушундай табитим буулуп ооруп калдым. Тамак жегим келбейт. Анан бир-эки күн тамак жебей жүргөндө элестетип көр, мындай башым айланып, көз тийгенби, сөз тийгенби, аны бир Алла Таала билет, өзүм да таң калгам. Түз баса албай калгам. Ошондо кетип атып айткамда, мен мурда карате менен машыкканмын десем, бирөө мага ишенеби? Мен мурда мотивациялык семинарларды өткөн адам элем десем ишенеби? Ошончолук корком, анткени түз баса албай калгам. Түз бастырган деле Алла Таала экен. Алла Таала каалабаса түз баса албай калат экен, маска окшоп. Ошондо тамак жей албай атсам, аялым анап келет, мунап келет. Акыры жебейм деп кыйкыргамда, жебейм дедим го дегенде аял ошондойлорду пайдаланып калганды жакшы билет экен. Көрдүңүзбү, боюнда барганда мен да ушундай болом деп айткан да. А боюнда бар мезгилде аял аябай өзгөрөт. Кийин сүйөсүңөр, күйөсүңөр, бирөөң турмушка чыгасың, бирөөң үйлөнөсүң. Жеп жүргөн тамагын жегиси келбей калат. Жыттап жүргөн атырын жаман көрүп калат. Күйөөсүн көргүсү келбей калат. Баардыгы ачылган, чачылган, ошондой мезгилде биз кыйын боло беребиз, анткени эркектин бири дагы боюнда бүтүргөн эмес. Ошондо бир айтып алган, ошондон баштап мен ага боюнда бар мезгилдеги мамилем өзгөргөн. Ошон үчүн ырахатты Алла Таала бейишке катып койгон, а биз бул дүйнөдө издеп жүрөбүз да. Чындап эле өткөндө бир айтат, 50 000 долларлык машинаны кыйналып жүрүп алдым дейт. Жанымдан бирөө 70 000 долларлык машина менен өтүп кеткенде өзүмдүн машинам өзүмө варенка көрүнүп калды дейт. Араңарда бирөө барбы, ушул эле үйдү алсам болду деп. Ошентип айтасыңар, бирок баргандан кийин 2 жылдан кийин жанына башка үй түшкөндө өзүңдүн үйүң өзүңө кепе көрүнүп калат. Адам бул дүйнөдөн ырахат таппайт. Мына ушул айфонду эле алсам бактылуу болом дегендер, айфондун жаңысы чыкты, өзүңөрдүн айфонуңар өзүңөргө көрүнбөй калды. Ошон үчүн бул дүйнөдө эгер жашоо болгондо адам өлмөк эмес экен, бул бир. Экинчи карымак эмес экен, үчүнчү муктаж болмок эмес экен, анан оорумак эмес экен. Оору бар жерде, карылык, муктаждык бар жерде, өлүм бар жерде жашоо жок деп бекер айтылбайт. Анткени азыр барбыз, бүгүн жомокпуз, эртеге конок. Бүгүн конокпуз, эртеге жомокпуз. Чын туулган күнү ар бири билет, бирок өлөр күнү эч ким билбейт. Мүрзөгө барсаң, карылар үчүн, оорулар үчүн деген бир да жазуу жок.
Төрөлгөндө кезек бар, чоң ата небере өлгөндө андай кезек жок. Ошол үчүн өзүңөрдү алдабагыла, 50 жылдан кийин мынтам, 10 жылдан кийин мынтем, ата энемди Кудай кааласа окууну бүтүп Америкага барып келип акча тапкандан кийин сыйлай баштайм деп өзүңөрдү алдабагыла. Анткени тамакты сузуп, ошол тамак оозго жетпей калышы мүмкүн. Ассаламу алейкум дегениңде алейкум ассалам укпай калышы мүмкүн. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн рахатты Алла Таала бейишке бекитиптир, а биз бул дүйнөдө издеп жүрөбүз. Эгерде бул дүйнө жакшы дүйнө болгондо ыйлап төрөлбөйт эле. Бүт балдар ыйлап төрөлөт. Бүт балдар ыйлап төрөлөт. Гүлүп төрөлгөн баланы мен билбейм. Апа да кыйналып андан төрөйт. Эчте күтүп аткан атага деле оңой эмес. Өзгөчө 2-3 жыл ата болгондон кийин аялыңды аябай баштайсың. Ага чейин адамдын сезими башка болот. Турмуш тарбиялайт деген бекер эмес экен. Атаңдын айтканы бир кулагыңдан чыгып, бир кулагыңдан кирип, бир кулагыңдан чыгып кете берет. Мугалим байкуш сага какшады, аны эле укпай келдиң. Бирок турмуш өзүнүкүн сөзсүз угузат. Укпасаңчы башыңа барскан болуп тиет. Такымыңа таяк болуп тиет. Турмуш аябайт. Жерге чабат, жердин астына бир кеп чыгасың. Менин бир иним бар болчу. Азыр деле бар, Кудайга шүгүр. Жума намазга эптеп алып барсаң, жаныңда турат, Аллаху акбар деп туруп, бүтүп карасаң, тиякта кетип аткан болуп да, сени тургузуп коюп акырын кетип калат эле. Буякта намаз башталып атат, а тиякта басып кетип калат эле. Азыр намазга жүр десең, с удовольствием барат. Неге билесиңерби? 6 ай түрмөгө отуруп чыкты. Ошол жакта мен да жардам бере алган жок. Ини дегенде тапкан инем, өзүмдүн тууган иним эмес. Атасы, апасы бир да жардам бере алган жок. Эң жакын достору, акчасы, дүйнөсү жардам бере алган жок. Ошондо Алла Таала менен жазып алган сезиптир. Анан чыкканда дейт, мен ибадат кылам, Алла Таалага баш ийем деп сөз бергем дейт. Бирок ошол сөздөрдүн да көбүн унутуп баратам, адам унутчак болот. Ушинтип айт. Дагы бир нерсени бир жерге каткан. Эмнени? Сый урматты түнкү ибадаттарга каткан. Ким кадыр баркты болом десе, түндөсү туруп ибадат кылыш керек. Өмүр ушунчалык кыска. А биз ойлоп атабыз, түн уктаганга, эс алганга, түндүн баарын уйкуга кетирсең, өмүрдү ысырап кылган менен барабар. Бекеринен тахажжуд намазы, түнкү ибадаттар, түнкү зикир, түнкү окуу бекер айтылбайт. Эң жакшы эртерээк жаат, бирок түндүн бир окунда тур дагы ибадатыңды кыл. Бул ден соолукка аябай пайда. Адамды эң сулуу кылган нерсе түнкү ибадат экен. Мына бетке боёгон нерселер жуусаң кетип калат. Аябай эле татынакай кыздар болот эле биздин убакта деле. Кыздар дайым эле татынакай. Анан бирдек ол ыйласа эле куниги чыпылат болчу. Көрсө муну жаш менен кошо жакшылык бирдеме анда мен боёну деген түшүнбөйт элем. Өзгөчө шаркы келгенде. Ошон үчүн ушул нерсени унутпайлы. Кадыр баркты болом десең, бул түнкү ибадаттарга өтө маани бар. А биз эмнеден издеп жүрөбүз кадыр баркты? Мансаптан издеп жүрөбүз. Жакында депутат шайлоо башталат. Ар бир кеңешиңерге тыркылдатып барабыз жалдырап. Кор болуп барабыз. Эмнеге? Эртеге 5 жыл авторитетный болуш үчүн. Бирок авторитетти Алла Таала бийликке байлаган эмес. Көрүп атасыздар, чоң бийлиги болсо деле кээ биринин кадыры жок. Жөнөкөй адам болсо деле кээ биринин кадыры аябай чоң. Ошон үчүн Кудай Таала кадыр баркты да берет, сулуулукта да берет. Мунун бардыгын байлап койгон, бекитип койгон. Эмнеге? Түнкү ибадатка. Өзгөчө жаш кезде кылган ибадаттын кадыры өзгөчө болот. Неге билесиңерби? Карыганда да мас ибадатка жакындайт экен. Неге? Тияка жакындай баштады да. Өлүм жакындаган сайын адамда коркуу пайда болот. Кичине өзүн өзү анализдейт. Жолугуп калсам кандай болом Алла Таала менен? Ушундай сезимдер бара-бара Алла Таалага жакындатат. Бирок жаш кезде сыйы менен баргандардын даражасы башкача. Бир карышкыр, аны мен бир чыгармамда жазганмын. Бир карышкыр болду, эми мен койлорду уурдабайм, койлорду жебейм деп өзүнө сөз бериптир. Канча коозуну жетим калтырдым, канча койчуну ыйлаттым, канча королорду бош калтырдым. Болду, экинчи мен тоба кылдым, экинчи кой жебейм дептир. Неге билесиңерби? Кой уурдаганга күч калбай калган экен. Күч бар кезде, энергия бар мезгилде, сулуулук бар мезгилде, потенциал бар мезгилде жаратканга жакындаган менен карыгандагы жакындаган эки башка нерсе. Айтат го, текебердик жаман дейт, бирок кедейдин текеберлиги андан да жаман дейт. Сараңдык жаман дейт, бирок байдын сараңдыгы андан да жаман дейт. Бузукулук жаман дейт, бирок карыган адамдын бузукулугу андан да жаман дейт. Ошон үчүн ибадат кылган жакшы, бирок жаш кезинен ибадат кылган андан да жакшы. Алла Таала бар өзүнө жакындатат. Кантип? Же сый менен, же ый менен. Ыйды күтпөгүлө. Сый менен кадыр-карды көтөрүп атабы, эмитен Кудайга шүгүр дей бергиле. Бүт бардыгыбыз бактылуубуз, бүт бардыгыбыз байбыз, бирок ошо байлыкты качан көрөсүң? Байлык кетип калгандан кийин көрөсүң. Жанында эле жүргөн жакшынакай, сүйүп күйүп жүргөн, бирөө алып качып кетсе ыйлап отургандар барбы? Таштаба, мени суранам, сен кайрылсаң кубанам дегендер ошондон чыккан. Сен мени таштап кетесиң, кечээ бир видео жүрөт го, үстөн тартып алып тур, мени таштаба эле, таштаба. Ошон үчүн колдо бар алтындын баркы жок деп кыргыз бекер айтпайт экен. Күн сайын чыгып атат, ошон үчүн кадырын билбейбиз. Бир күн чыкпаса эмне болот билесиздерби? Катастрофа болот. Бир күн чыкпай калса.
Дарактар аябай көп, ошон үчүн кадыр билбей атабыз. Дарактарды көп кыйбаш керек. Европага бардым. Европада дарак эгиш проблема эмес, бирок даракты кыйыш аябай проблема экен. Өзүңдүн короңдо кичинекей даракты кыйсаң дагы мамлекеттин уруксаты керек экен. Анын ордуна дагы бир нече дарак эгет экенсиң, ошол боюнча отчет берип турат экенсиң. Комиссия келип текшерип турат экен. Ай сайын мынча өстүм, мынча сантиметр, мынча миллиметр мен суу куюп атам, түбүн акталып койдум, жумшартып койдум, дарысын бердим, тиги бу. Бул өтө маанилүү нерсе. Анткени катылган деп атпаймынбы? Эгер шаарың жакшы болсо, ден соолугуң жакшы болот, абаң таза болот. Мында да бир сыр бар. Биз болсо мындай курулуштарга маани берип атабыз, бирок буга маани бербей атабыз да. Ошон үчүн дагы бир нерсе катылган нерсени таптык. Эмне экен бул? Түнкү ибадаттарда адамдын абырою, сый-урматы катылган. Анан бийик даражаларды күтөбүз. Бийик даража эмнеде катылган билесиңерби? Жөнөкөйлүктө, кичи-пейилдикте. Адамдын башында эки чынжыр бар. Бири 7 кабат асманга улаштырат, бири 7 кабат жерге кирип турат. Эгерде мен деп текебердик кылсаң, Алла Таала алдыңкыны тартат, жер менен жексен болуп кетесиң. Эгерде кичипейил болуп, жерди карап жүрсөң, улуга урмат, кичүүгө ызат кылып жүрө турган болсоң, эч кимдин көңүлүн оорутпасаң, адамгерчилик адеп менен жүрсөң, Алла Таала даражаңды ушундай көтөрүп коет, сөзүң да өтүмдүү болот, кадырың дагы башкача болот. Чубак ажыды кайсы байлык болду эле? Чубак ажыда байлык болгон эмес. Бирок чубак ажы бүт байларды бириктиргенден дагы кадыр бар. Мен 77 жылкымын. Чубак ажыке 75 жылкы. Менден болгон 2 жаш улуу болчу. 77-лер менен 75-лер силерде да барбы? 90-дар, 91-лер, 2005-лер, 2007-лер деп кыласыңарбы? Мына бүгүн 77 жылкылардын Ысык көлдө тантанасы, съезд болуп атат. Азыр волейбол ойношот, чуркашат, парад болот. Мен ошол жака барышым керек эле, бирок мен ушул жыйынды тандадым. Бирок Кудайга шүгүр, ушул жыйынды тандап туруп жөнөтүп койдум. Досторум, жаштар менен жолугушум бар десем, бир да таарынган жок. Игилик гана калады мага. Мен ошондой досторум бар, жылаан болсо да. Жылы жылаан алардын, анакондалар деп коем. Быйыл биздин мүчө жылыбыз. Карасаңар, анан 77-лер менен 75-лер талашып калыптыр. 77 менен 75 экөө отуруп алып талашып атат дейт. 77-лерден кыйындар көп чыккан. Мисалы азыркы спикер барбы кечээки? Тургунбек уулу Нурлан, ошол 77. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, ал 77. Кайрат Иманалиев, бул 77. Жеңишбек Жумакадыр деген акынды билесиңерби? 77. Эрнис Кыязды билесиңерби? 77 деп арасында биз да кошкон болчу, санап бүткөндөн кийин 75 айтып койдумуш. Бизде эч кимде эле жок чубак ажыдан башка деп коет дейт. Анан Таразанын бул жагына чубак ажы, Таразанын бул жагына калганыбыз болсо, өзүңөр тыйнак чыгарып алгыла. Көрдүңбү, чубак ажы экенин өзгөчөлүгү ошол болчу, кичипейил болчу, жөнөкөй болчу, адамдын көңүлүн оорутпайт эле. Мен келет бир сөздү үйрөндүм. Жашоонун шаанисин танда, сөздүн маанисин танда. Эстеп калдыңарбы? Жашоонун шаанисин танда, сөздүн маанисин танда. Айтайын дегеним, шаани деген сөздү окуп алып чубак ажы экенин эстедим. Чубак ажыке сүрөттө түшүп алсак болобу десе, адамдар тартылат эми, алдын сүрү башкача болот. Десе анан кийин болот деп мындай турган бар эле, башы бир кетип калат эле. Эсиңерде бар, ким көргөн? Живой көргөндөр бар, ол көтөрө алачы. Эми кийинки мундарда мына аз эле болуп атпайбы? Башын ишитип турат эле, анан чак-чурк деп жаптап кетсе, мына шааниси деп коет дейт, мынтипчи. Анан кечиресиз устаз, шуну Инстаграмга койсом болобу, сториске койсом болобу десе, эгер койбосоңуз таарынат деп башын ишитип коет болчу. Таарынам да анан басып кетет эле мындай. Ушундай бир жаркыраган киши болчу. Ошон үчүн Алла Таала даражаны кичипейилдикке, жөнөкөйлүккө бекиткен, а биз каяктан издеп атабыз дагы деле? Менсинүүдөн, сулуулуктан издеп атабыз. Сулуулугуңа ишенбе. Сулуулук Алладан алган карыз, бир күнү кайтарып бересиң. Карылык менен болсо жакшы, оор менен деле кайтарып берет адам. Адам ооругандачы бат эле кетип калат өң. Анан кайгырганда бат эле кетип калат. Биздин өтө сулуу эжекебиз болгон ким? Таттыбү Турсунбаева деген. Уркуяны аткарган мезгилде азыркылар анын сулуулугун көрбөйт экен, билбейм, мен сулуулугун көрөм. Аялым көрүп айтат да, мындай кыздар көчөдө экинин бири го депчи. Анан мен деле ошентип ойлойт элем, бирок министрдин орун басары кезинде Туркияда Таттыбү Турсунбаева менен Сүймөкул Чокморовдун юбилейин өткөздүк. Ошол жерде көргөзмөнү карап отуруп, Таттыбү эжекебиз чындыгында аябай татынакай болгон экен. Ошого жараша кыял пейили мүнөзү дагы аябай жакшы аял болгон экен. Ошол уркуяны аткарганда туркиялык режиссер көрүп алып, ошол заманда анда эстерге келиш оңой эмес, атайын учуп келген экен, көрөйүнчү. Ушул бир келинди, эжени, карындашымды көрөйүнчү, балким кийинки кинолорума чакырам, проектиме чакырам. Ушунча келип, гостиницада жатып, канча аракет кылса дагы рендо бербей койгон экен. Мен көрбөй эле койсунчу деп. Эмнеге билесиздерби? Ошондо кичине үй бүлөсүндө турмушунда проблема болуп, аябай кайгырган экен да. Кайгырганда адамдын сулуулугу бат эле кетип калат экен.
Мен ошо кинодо койду элестеп жүрө берсинчи, чыныгы жашоодо мени көрбөй эле койсун, өзгөчө азыркы акыбалда деп так жооп койгон экен. Болбосо чоң перспектива күтүп турган Туркиянын сериалдарында биздин таттуу эжекебиз ойноп калса кандай сонун болот эле. Ошон үчүн сулуулугуңа ишенбе, байлыгыңа да ишенбе. 10 секунд, 1 секунд байлардын кеди болуп калчу. Бир чагылган түшсө, бир байдын 300дөй коюн ушу жакынкы эле заманда өлтүрүптүр. КамАЗ келатып койду сүзгөн, бир 200дөй кой, анын да көпчүлүгү бир эле адамдык. Сел бар, өрт бар, көчкү бар, жер титирөө бар, эч качан байлыгыңа ишенбе. Бийликтегилерди көрүп атабыз. Алла Таала аягын жакшы кылсын. Мына мисалы биздин өлкөбүздө деле мурдагы мамлекет баштарыбызга мен кээде боормор өтө аяйм. Билбейм, балким боорукердирмин. Балким биз катуураактырбыз. Ошон үчүн кор болот, анан зор болот дейт, зор болот, анан кор болот дейт. Ушуларды айта жүрөлү. Күч кубатыңа таянба. Алла Таала бир вирусту киргизип ийсе, ошол күч кубатыңан эчтеке калбайт. Таякка таянып каласың, өзүң баса албай каласың, 10 адамды жалгыз урам дегендер абайлагыла. Абайлагыла. Анан билимиңе дагы ишенбе. Билимдүүлүк эгерде иман менен кошо болбосо, жаратканды эстөө менен кошо болбосо, адамды аябай текебер кылып коет. Мен билем, бул билбейт. Башыңа бир таш түшүп кетсе, кыш түшүп кетсе, билимиң да жок, акылың да жок. Канчалык сулуу болбо, башыңда акылың болбосо даражан, бир тыйынга да татыбайт. Мен өткөндө бир жигитти көрдүм. Барып сүйлөп учурашсам, мага алга албай койду да. Жанында апасы келип айтты: "Балам, мен апасы болом, өлүп калсам кантет деп кыжылат болуп жүрөм, жалгыз эле балам. Ушундай акылдан айтпаптыр. Өңүн карасаңчы, кино жылдыздардай, келишимдүү жигит. Бирок акыл жок экен да." Дагы бир нече күндөн кийин көрдүм, мойнуна бирдекени асып алып кайыр сурап отурупту. Аны унчукпай турсачы, ар кандай сүйүп кала турган өң келбет берген. Көрдүңбү, акылдын баасы канчалык кымбат. Ошон үчүн биз кымбат нерсени билбей, арзан нерсеге ашыгып жүрөбүз да. Көзүң көрүп турат, ошого Кудайга шүгүр дебейсиңби азыр? Туулгандан баштап көз көрбөгөндөр канча? Өзүнүн баласынын өңүн билбейт, асмандагы аяк түшүнбөйт, көгү эмне десең муну да түшүнбөйт. Кулак укпай алгандар канча? Буту баспай алгандар канча? Керек болсо дааратканага жалгыз бара албайт. Барса да улуу сөздү уят жок, муктаждыгын аткара албагандар канча? Өзү ичиңе бирдеме кирсе дырсык экен, ичиңден бирдеме чыкса дырсык экен. Эми ушундан бери айтайынчы. Мына 4 нерсени айттым, туурабы? Аягында сурайм, жакшылап уккула. Арасында эмнеге катылганын айтып баратам. Эми карагыла. Дуба кылышты каалайсыңар. Дубаларды да кыласыңар, бирок дубалар кабыл болбой атат. Дубанын кабыл болушун Алла Таала адал тамакка катып койгон экен. Күндүр түндүр дуба кыл, бирок жегениңди карабасаң, арам болсо кантип сенин дубаң кабыл болот? Биз арам дегенде эле чочконун эти менен аракты түшүнөбүз, башка эчтекени түшүнбөйбүз. Азыркы дүкөнгө кир, жалтырак, жылтырак, кызыл тазылдын ичинде канча арам нерселер бар. Ошол илимден баштагыла, балдарым. Бирдеке алып атасыңбы, аркасын кара, составы эмнеден? Биз адамбыз го. Кара арам нерсе бар го, жүрөктү карартат, жүрөктү катырат. Ишенбесең, муну мен мурда руханий жактан түшүнөт болчумун. Арам жесең, жүрөгүң катат, жүрөгүң карайат. Чындап эле ошондой экен, анткени жегениң кан болот, кан жүрөк аркылуу өтөт. Физикалык жак деле ошондой, руханий жагы деле ошондой. Ошон үчүн аркасын карап койгула. Бак, кызыл тазыл конфеттердин айрымдары курт кумурсканын каны менен кызартылары мен кийин эле билдим. Үйүңө мына кыздар жакшы билет. Короңдо, огородуңдан тапкан табигый продуктларың, жер жемиштериң, мөмө чөмөлөрүң салып койсоң 3 күн, 4 күндө эскирип кетип атат. Магазинде 1 жылдан бери жалтыраган бойдон турат. Жөнөкөй эмес ошонун баардыгы. Курамында ар түрдүү нерселер бар экен. Анын майы, мунун каны. Ошолорду жакшылап иликтеп койгула. Анан супермаркеттер эң кереги жок нерселерди кире бериш жерге коет да. Анткени адам көзү түшкөн нерсеси көңүлдө калап калат экен. Сен мисалы өзгөчө аял кишилер 2000 сомдук бирдеке алганы кетти. Келгенде шотун карасаң 5000 сомдук алып келет. Анткени аял киши көргөн нерсесине кызыгып ала берет экен. Табият ушундай болот экен. Анан жаш балдар кара, дүкөнгө барбаса деле кээ бир нерселерди көрүп эле жакшы көрөт. Эмнеге билесиңерби? Көрсө TikTokто рекламаларды көрөт экен. А реклама аркылуу сиңген нерсе аябай катуу отурат экен. Көз аркылуу сиңген нерсе көңүлгө катуу отурат дегенди эми мен ошого көзүм жетип атат. Ошон үчүн бирөөнү сүйүп калсаң өтө катуу карай бербе. Китеп карасаң деле ошонун элеси тартыла берет. Байкасаңарбы? Анан бир ырды укканда да абайлап уккулачы. Мисалы билбейм, мен кечке кулагымда жаңыра берет. Мурда өзүм кошорду айтам. Жүрөккө бир сиңип алса чыгыш аябай кыйын болот. Андан көрө бул жака Куранды сиңер, иманды сиңер, зикирди сиңер, жакшы амалдарды сиңер. Ошон үчүн берекелерим, жакшы дубалардын кабыл болушу эмнеге байланыптыр? Адал тамакка. Мисалы,
Сен мени конокко чакырдың. Жалгыз эле өзүмдү мен эки адамды ээрчитип барсам, аларга сенин берген тамагың арам болуп калат. Сен аларды күткөн эмессиң, чакырган эмессиң. А бизде нормальный нерсе го. Тойго бала бакыра, небере, чөбөрө, бөлөсү келип калса, кеттик деген боюнда бара берет. Сен го барып талпай отуруп алдың, башкаларга орун жетпей, тойдун эси байкуш жаңы столдорду даярдап жүрөт бияка. Ичинен бале жеп кал, келбей, ошондон ары жерге кирип кет деп туруп жасап атат. Ошо каргыш деле тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн адеп деген бар. Мен бир жака баратканда, үй бүлөм мененби же өзүм элеби деп сурап коем. Үй бүлөң менен десе өзүм барган күндөрүм болду, бирок өзүң деген күнү үй бүлөм ээрчитип барган күндөрүм болгон жок. Акылдуу кишилер бар. Барган сайын сен жубайсың, каяка болсо ээрчип ал деп аялым айтат, бирок аялым Кудайга шүгүр менин адебимди кабыл алды, түшүндү. Аны чакырган жокпу, демек аны ээрчитип барган туура эмес. Өзүм мен чындыгында бир жака жубайым ээрчитип барганга деле анча деле кызыктар эмес. Ошого уйлөнгөндөн кийин суранат элем, жигиттер, кыздар 60к менен жашаганыма 6 жыл болду деген сүрөттөрдү чыгарбай эле койгула. 60ксы менен 6 жыл жашап эле жигит кыз болуп жүргөн мезгилде чыгарып атат го. Биз экөөбүздүн достошконубузга 1 жыл болду деп розаларды берип, ошолордун келесилердин айынан биздин аялдар дагы баксыз болуп атат да. Жа шамдарды жагып, романтика болуп, анан колуна бирдемелер тиселе калса, биздикилер андайды көргөн эмес да. Ох, жашоо биякта экен деп атат. Жашоо биякта экен, мен кимге туш болуп калдым деген ой бир келет. Бирок анын бардыгы убактылуу нерсе. Мен далай бактылуу сүрөттөрдү көрүп атпайсыңарбы? Дубайдагы. Ал болгону бир көз ирмем. Мен Дубайга бардым го, баня. Ошол жерден бир суу болсо, үстүңө бир куюп ийсең, пардын деле кереги жок. Ошондой жерде жашап атат. А биз Дубай эле Дубай, эми кымбаттыгын айт. Келип алып, кыштын күн болчу. Ошондой, кыш эмес, күз болчу, уже түтүн башталып калган. Филармониянын жанында токтотуп алып, ах деп турдум кыйла чейин. Эгер аларчага барсам өлүп калсам керек эле. Чын айтып атам. Ошон үчүн арабтар бизге агылып келип атат, биз арабтарга агылып барып атабыз. Дүйнөнү көрбөгөн. Эми Алла Таала бир жагына бербегенди бир жагына берет экен, ошентип бирине бири муктаждык кылат экен. Мен 5 нерсени айтып коюм. 6-нчы нерсени айтайынбы? Байлыкты Алла Таала каниетке бекиткен экен. Эгер каниет кылбасаңчы, $1,000,000 да жетпейт. Мен дайым айтам го, адам бакытты $1,000,000 издейт, $1,000,000 жеткен күнү бакыт 10 миллионго сразу качат да. Эгерде кийин элестетип көргүлө, турмушка чыктың, күйөөң эптеп-септеп эле жүрөт. Ошого жараша эле бирдеме сурайсың. 1000 сом сурасаңбы же 500 сом сурасаңбы да. Бирок күйөөң успешный бизнесмен болсо, ошого жараша сурайсың. $500 сурасаңбы же $1000 сурасаңбы. Жакшы эле болуп атат го, 1,5 миң эле сурайм дейсиң. Эгерде той кыла турган болсоң дагы, мына Бишкекке эле кылабыз деп айтасың. Эгерде орто жашаган болсо, эгерде жакшы болсо, Дубайда той кылабыз. Менин мынча досум бар, билетин алып бересиң, апамкын алып бересиң, атамкын алып бересиң, бересиң деген бир тамаша бар го. Адамдын таказалары өзгөрүп кете берет. Ошон үчүн $1,000,000 да жетпейт. Ишенбесеңер, элестетип көргүлө, азыр $1,000,000 берсем, не кылат элем десең, баарын уялып эле айтасыңар, зекет берет элем, садака берет элем, мешит алам. Балекеткеби? Ал азыркы ойлор. $1,000,000 алгандан кийин мына иштерди бүтүрүп алайын, миллиард болсо мен мешит алып берем, а почему бы нет деп баштайсың. Бирок анын бардыгы өтөр кетер дүйнөнүк. Ошон үчүн ушул 6 нерсени бүгүнкү сабакка мен айта турган аманатым эстеп калыңыздар.